Узун, көлөмдүү жана кооз кирпиктер ар бир кыздын кыялы. Бул чындыгында эле сулуулукту жаратабы? Мындай кирпиктер коротулган каражатты жана убакытты актайбы? Бул суроо тууралуу Бишкек шаарынын тургундарынын оюн билели дедик. Сиз кирпик коштурууга кандай көз караштасыз? Жакшыраак көз караштамын, өзүм эле коштурам да. Лояльный мамиле. Каршы да эмесмин. Өтө деле жактыра бербейм. Ну, я считаю, что это очень красиво, удобно, экономит время вообще, когда собираешься. Но это также не очень удобно в практике, да, так скажем, с ними жить. Жакшы эле го деп ойлойм. Кыз өзүн карап эметкенде, өзүн алып жүргөнү өзүнө мындай жакшыраак көрүнөт болуш керек, кирпик алып кошкондо. Бирок негизи натуральный кирпик болсо жакшыраак го дейм. Кирпик кошуу билбейм, сулуулук үчүн эле болбосо ден соолукка зыян го деп ойлойм. Эми кирпик коштуруу ар бир кызга өзүнө жарашыктуу болуш керек. Бирок жарашпай деле койдуруп алышат да, в основном көбү деле. Жакшы. Эмне себептен? Себеби бул кызды сулуу кылат. Эми көз карашты азыркы жаш кыздардын баары эле дээрлик, баары эле колдонуп калышты муну эми. Мен өзүм болсо буга каршылымын деп ойлойм, себеби кыз өзүнүн сулуулугун, табигый сулуулугун эле немеси көрсөтүш керек элгечи. Эгер бирөөнө жагам десе, табигый сулуулугу менен өзүнүн же жан дүйнөсү менен жаксын. Нейтрально десем да болот. Айырмасы жок, мага өзүлөрү билишет. Бирок мындай табигый сулуулук баары бир жакшыраак деп ойлойм. Оюмча туура эле деп ойлойм, себеби көптөр өзүнүн сулуулугуна карайт да. Айымдардын бул сулуулугу эң негизги байлыгы деп ойлойм. Ошондуктан кимге жарашса туура деп ойлойм. Почему я за? Потому что утром не надо краситься. Ты быстро собралась, быстро ушла. Но есть минусы тоже, потому что ресницы портятся. Кыздарга кээ бир кыздарга жарашат, анан кээ биркилерине жарашпай калганы тагып алып жүрө берет. Эми кирпик коштурса кирпиктер чоңураак болуп, нормалдуу көрүнөт да. Кирпик улатма кыздардын табигый кирпигине жасалма кирпикти жабыштыруу менен салондо көрсөтүлгөн кызмат. Улатуунун бир нече түрү бар. Классикалык ар бир табигый кирпиктин үстүнө бир жасалма кирпикти жабыштырат. 2D ар бир табигый кирпиктин үстүнө 2 жасалманы жабыштырат. 3D ар бир табигый кирпикке 3 жасалма кирпикти жабыштырат. Жасалма кирпиктер синтетикалык материалдардан түзүлгөн, көбүнчө учурда жибек, норка же силикон. Улатма кирпиктердин тарыхы 1927 жылдан башталат. Дал ошондо Чикаго мюзиклунун башкы визажисти Макс Фактор ортого чыгарган. Роксин ойногон Филлис Халли кирпиктеринин өзгөчө сулуулугу менен элдин сүймөнчүлүгүнө ээ болгон. Ал учурда кирпиктер костюмунун этегиндеги жиптерден жасалып, Хейлинин суурмасына дагы жип менен байланган эле. Андай кирпик улантманын көптөгөн кемчиликтери бар болчу. Жасалма көрүнүш, тез убакыттын ичинде түшүп калуусу жана баасынын өтө кымбаттыгы. Мурда кирпик улатууну дүйнөлүк деңгээлдеги киножулуздары гана өздөрүнө жасата алышчу. 21-кылымдын башында Японияда кирпикти тутам кылып улатуу ыкмасын ойлоп чыгышкандан кийин жасалма кирпиктер кичине болсо дагы табигыйга окшошураак болуп калган. Алгач кандай кирпикти жасатып көргөндөрдөн Мадонна болуп саналат. Коштурма кирпиктердин зыяны барбы сиздин оюңузча? Зыяны бар, бирок кечке коштура берсең, бирок ортосунда убакыттуу коштурбаса зыяндары жок болуш керек. Вообще это красиво для молодежи, наверное, да. Но, насколько я знаю, дочка говорит, что неудобно спать с наклеенными ресницами, неудобно принимать душ, умываться, выпадают свои ресницы. Неудобства, ну, опять же, хочется спать лицом в подушку, хочется в душе стоять лицом к струе воды, чесать глаза, когда захочется, а с нарощенными ресницами, к сожалению, этого не сделаешь. Зыяны деле жок болушу керек деп ойлойм. Например, клейлер ар кандай эме болушу мүмкүн. Өзүм колдонуп көргөм бир жолу. Аллергия болуп, мындай жаккан жок. Ал боюнча билбейт экенмин, бирок бар деле болуш керек. Ну, естественно, кирпикке кошкондо үстүнө мисалы үчүн клей ар кандай немелер болот болуш керек, ошонун үчүн. Жок, зыян жок. Эмне себептен? Пайдасы барбы? Пайдасы деле, зыян деле жок. Просто нарастила и нарастила. Өзүнүн мен билгеним өзүнүн родной кирпиги түшөт да.
себеби ошого чапталып атпайбы, ал деген бир канча айда чөт кирпик. Анын өзүнүн родной кирпиги чөт деп ойлойм. Негизи кирпик коштурган негизи зыян да өзүчү. Ага мисалы өзүм эле эжемди көргөм. Даже чаптап деле берип көргөм да. Балкимдир бир химиялык заттарды кошкондо балким ошондон бир зыян көздөргө зыян алып келиши мүмкүн деп ойлойм, балким. Конечно, зыяны бар да. Аякта клей бар. Анын кирпикке клей этилет. Ал кирпик болсо обязательно түшөт. Ал кирпик түшкөндөн кийин анын кыздын кирпиги да түшөт да. Бирок улатма кирпик канчалык кыздарга сулуулук бергени менен жаман жактарын толугу чейин билишпейт. Чындыгында улатма кирпиктин зыяны кандай? Кирпик жасаткандан кийин 12-24 саат ичи сууга тийгизбеш керек. Тердебегенге, ыйлабаганга жана жуубаганга аракет көрсөтүү зарыл. Кургабай калган клейдин калдыктары көзүңүзгө келип, кызартышы же кычыштырышы мүмкүн. Эгерде сиздин мастериңиз сапаты төмөн клей колдонсо, сурмаңызда пленкага окшогон катмар пайда болушу толук ыктымал. Эң жаманы аллергия болуп же көзүңүздөн шишип кетиши. Эгерде улатма кирпиктерди түшүрүүнү кааласаңыз, албетте адистерге кайрылууңуз керек. Себеби өз алдынча жулуп салсаңыз, улатма кирпиктерди түшүргөнүңүз аз келгенсип, өзүңүздүн дагы кирпиктериңиз түшүп калат. Өзүңүздүн дагы кирпигиңиздин түшүүсү бул миф эмес. Себеби жасалма кирпик табигыйга салыштырмалуу оор болуп, кирпигиңизди бир кыйла алсыратат. Улатма кирпик үчүн жүрүм-турум адаттарыңарды өзгөртүүгө туура келет. Мисалга алсак, көмкөрөсүнөн жатып уктоону, көзүңүздү ушалоону унутушуңуз керек болуп калат. Кыздардын өзүнүн сулуулугуна ишендириш үчүн эмне кылыш керек? Өзүнүн сулуулугуна ишендириш үчүн эми бул башка бир боек-соек колдонбой деле, мисалы спорт менен алектенип, спорт менен заниматься этип, өзүнүн сулуулугун деле чыгарса болот да. Так, что нужно делать? Ухаживать за собой. Не обязательно клеить ресницы, я думаю, можно тушью красить. Хороший. Косметиканы азыраак колдонуш керек. Ну, ухаживать за собой. Кирпиктин боёнуунун, татуаж азыркы эмелерин колдонбой эле доказать этсе деле болот сулуулугун. Өзүн караш керек. Жанагындай немелерди колдонбой, мисалы азыр кыздар көчөдө жүргөн кыз үйүндө башкача көрүнөт да. Ал деген мисалы жолдошуна жагам деп турган болсо, жолдошуна постоянно антип крем менен жүрүп көрүнө албайт да. Бир күн болсо бир күнү жуунат. Өзүн туура жагынан көргөзүү деп ойлойм. Мисалы, албетте кыз өзү уялчак болуш керек. Өзү эркектерге бар биринчиден таанышуу эмес, ал кыздын эң негизгиси бул өзүн туура көргөзүү. Ошентип ойлойм. Таза жумуш керек. Сулуулуктун аркасынан кууп жатып, тескери жыйынтыкка ээ болуп калбаңыздар. Урматтуу айымдар, өзүңүздөрдүн табигый сулуулугуңуздарга көңүл буруп, эркектердин көзүн сүйүндүргүлө.